Энемдин күндөлүгү. Кээ бир учурларда үйдө кайсы бир буюмду издеп жатып, көп убакыт көрбөй жүргөн бир канча нерселерге көзүм түшөт. Дал ушундай күндөрдүн биринде мен энемдин күндөлүгүн таап алдым. Башка бир кишинин күндөлүгүн окууга болбостугун билсем да, апамдын күндөлүгүн ачып, анда эмнелер жазылгандыгына кызыктым. Аны бөлмөмө алып барып, эшикти бекитип күндөлүктү барактай баштадым. Жаным балам, жер жүзүндөгү аңкыган, чыпар жуттуу гүлдөр дайыма бир калыпта тура бербеген сыяктуу кайсы бир күнү мен да карыйм. Мына ошондо сен сабырдуу бол жана мени түшүнүүгө аракет жаса. Эгерде тамактанып жатканда тамагымды кокусунан төгүп алсам, кийимдеримди сенин жардамыңсыз кие албай калсам, энем жаш баладан да өтүп кетет деп жаман көрбө. Сен мага бул сөздү ачуу менен айтсаң да, а мен сенин жаштыгыңды дайыма жылмаюу менен эстейм. Ымыркай кезиңде сен да ушундай болчусуң. Тамакты кандай жеш керек экендигин жана кийимди кандай кийинүү сага үйрөтүп жүрүп канча убакыт корогонун эстей да албайм. Себеби сен үчүн менин убактым эмне болуптур. Убакыт мындай турсун, жанымды да сага берүүгө даярмын. Эгерде сени менен сүйлөшүп жатканда бир сөздү 1000 мертебе кайталай берсем, мени эзме деп айыптаба. Мени укканга аракеттен. Сен жаш кезиңде жакшы уктууң үчүн сага бир эле жомокту кайра окуп берериме туура келчү. Сен болсо дайыма аны кызыгуу менен угуп уктачусуң. Менин да ичер суум күндөн күнгө түгөнүп, төбөлүк уйкуга кетип бара жатам. Мына ошондуктан мени менен көбүрөөк сүйлөшкөнгө аракет жаса. Эгерде үй тиричилигинде пайдаланчу жаңы буюмдарды кантип колдоноорун билбесем, мени жемелебе. Аларды үйрөнгөнгө убакыт бер. Мен сага туура кийинүү, туура сүйлөө, турмуштагы карама каршы маселелер менен кантип күрөшүү керек экендигин үйрөтө алгам. Айтайын дегеним, жаңы буюмдарды да түшүнүп кетүүнү эптей алам. Себеби сен бар эмессиңби?